Баарыбыздын 1 жылдык ишибиз. 1 жыл тынбай иштеп мына ушуну бүтүрдүк. Хотя проект 2016 жылы башталган. Ошондон бери чоюлуп келатып 6 жылда. 1 жылда бүтүрдүк. Диаметри 1000 мм болгон эки суу түтүгүн тартуу боюнча курулуш объектисин куруучу курулуш ишканасын аныктоо үчүн тендер жарыялансын деп ушул буйрукка кол коюлду. Тендер маселеси эле калды. Тендерди өткөрүп алсак, Кудай буйрса, ушул бир кечки күздө жумуш иштери башталып калат. Элди таза суу менен камсыздоону. Эми бул жерде айта кетчү нерсе, тендерди биз 2 лотко бөлүп атабыз, эки этапка. Бул жерде биринчиси бул техникалык жагын карайбыз. Биздин талаптарга туура келген компаниялар тандалып чыгат. Андан кийин экинчи этап менен биз ошол баасын карайбыз. Калыс карагыла. Биринчиден, экинчиден жанагындай күрөгү жок фирмалар кирбегендей болсун да. Өзүнүн техникалары, ушундай опыт иштеп жүргөн опыттары менен, обороту менен ошол анткени шаардын суусу менен камсыздоо бул жерде 100 миңдеген адамдын суу менен камсыздоо. Бул проект көптөн бери күтүлүп келатат, элдин арасында да күтүлүп келатат. Бардык жерде да айтылып келатат, ошон үчүн бул жагын жакшылап карагыла. Сонун. Дагы бир жолу айтам. Таза, жакшы, мындай опыты бар, техникасы бар фирмалар келип иштесин. Бул анткени биздин жарандарыбыз үчүн жасалып аткан нерсе. 100 миңдеген адамды суу менен камсыздоочу жер. Ошон үчүн ушу баарыбызга ийгилик каалайм эми ушул жасап аткан ишибиз жакшы ишке ашып, ушу элибизге суу менен камсыздап, ушул суубуз токтобой, өчпөй, өзгөчө жаз аймагында ушул элге мындай бесперебойно суу берип турганга. Ошол баарыга ийгилик, жакшылык, жакшы иш менен баштайлык.